берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында биз шайлоого карата даярдыктар кандай жүрүп жаткандыгына жарандык көзөмөл жүргүзөбүз. Шайлоо өнөктүгүнө даярдыктар башталбай жатып, Ошто массалык түрдө шашылыш каттоо башталды. 2020 жылдын 1-январынан 10-февралына чейин эле каттоого тургандардын саны 33 миңден ашты. Айрымдар бул кайсы бир партиянын кызыкчылыгы үчүн жасалып жаткан иш деп сындады. Бул жерден айылда ушул кезге чейин жүргөндөр деле шайлоо болот дегенден алдын деле каттоо кызматы мамлекеттик бийликтер оптом алып келип каттап аткандыгы бул өзүнчө келечектеги электорат биринчи шаардык кеңеш, жергиликтүү кеңештерде баягы маанилүү шаарларга алып келип электоратын көбөйтүү максаты. Муну пробный десек болот. Ошол электоратты кийин баасын кичине көтөрүп коет дагы, анан ошол электорат кайта эле өзүнүн кандидатына ким алып келип каттаса ошо кожоюнга отработка кылат деген сөз да. Расмий эмес маалыматтарга ылайык каттоого тургандардын басымдуу бөлүгүн студенттер түзөт. Айрым жогорку окуу жайларда студенттердин паспортунун жыйналып жаткандыгы буга далил боло алат. Негизги азыр сиз суроо берген тема бул шайлоого байланыштуу болуп атат. Шайлоого байланыштуу болгондон кийин буну эми шайлоону өткөрө турган өзүнүн тиешелүү кызматтар, органдар бар да. Аларды каттап аткан паспорт стол ошол ГРЭСтегилер, андан тышкары шайлоону өткөрө турган БШК ушулардан толугураак маалымат алсаңыздар болот. Эми биз жергиликтүү бийлик катары эгер биз дагы ошол 1300 деген бир үйгө катталды деген маалыматты интернет булактардан окуп атабыз. Анан бул боюнча дагы териштирүү иштери органдар тарабынан жүрүп атыптыр. Анан бизден дагы азыр бул боюнча өзүнчө бир териштирүү иштери жүрүп атат. Мыйзамга ылайык ар бир партия үгүт иштерин шайлоого 1 ай калганда баштоого тийиш. Ага чейин партиянын иши менен алек болбосу керек. Бул видео 6 март күнү тартылган. Официалдуу түрдө мында үгүттөө иштери баштала элек болчу. Бул видеодо бир канча мамлекеттик кызматкерлер иш учурунда партиянын штабында жүрүшкөнүн көрүүгө болот. Билимдик партиясынын штабында эмне болуп жүрөсүз экен? Бизде азыр жок, жүрө жүргөн жокпуз биз. Сиз азыр убактылуу Саркарбаев ордуна келдиңиз да. Жок, пока убактылуу элекс. Сиздин атыңыз аталды да. Убактылуу милдеттен. Мына слышабыз, а? Сиз ошмунун ректорусуз. Азыр Билимдик партиясына келип атасыз да. Не максатта келдиңиз ошо? Биз камера запись кылып атат. Келген максатыңыз айкын келиңиз. Окуу жайдын башчысысыз, мамлекеттик кызматкерсиз. Жок, азыр шайлоо пайлоо эч нерсе башталды элек. Жок, азыр партиянын штабына келип атасыз да. Билимдик партиянын штабына. Мен иштери менен эле келдим. Эмне себептен келип атасыз? Ошого эле айтсаңыз, эми бул эми көрүүчүлөр бар, эл бар. Бул эми административдик ресурс колдонуу эмеспи деп. Жок, эч кандай нерсе жок. Мен просто өзүмдүн иштерим менен келдим. Башка иштерим менен. Мен деле гражданинмин. Азыр каяка кеттиңиз? Муниципалдык кызматкерсиз. Мен бийлик партиясында эмне кылып жүрөсүз? Сиз ушул убакта иште болушуңуз керек да, мисалы. Мен отпускадамын деп атам, учун өзүм. Отпускада бул деген иштен кеттү деген эмес да. Отпускадамын мен, болду. БШК шайлоо алдында каттоого турган 33 миң жаран добуш бере албастыгын айткан элем. Бирок шайлоого жакын БШК Оштогу 40 шайлоо участкасын өзгөртүү киргизүү чечимин чыгарды. Алар шайлоо участкаларын чек араларын схемасын 21 январда карап 5 жыл мөөнөткө бекиткен болчу. Чек аралардын схемаларын тактоо иретинде жана силер сурап аткан маселе ошондон чечилип атат. Бул жергиликтүү кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык. Азыр анча-мынча ошо шайлоо участогунун чек арасынын схемасына кирбей калган такталган көчөлөрдү биз кошумча киргизип атабыз. Мунун бардыгы мэриянын сунушунун негизинде муниципалдык аймактык башкаруулар өздөрүнүн каттары менен негиздеп келип ошону берип атат. Ал эми сунуш берген Ош шаардык мэриясынын өкүлү Абдымомун Багышев такталбай калган көчөлөрдүн, жаңы конуштардын, жашоочулардын шайлоого катышуу укугун сактоо үчүн ишке ашканын айтат. Бул жерде бир көчөдө, бир мисалы Масалиева көчөсү 59-үй деген болсо, ошолго бир 6 сотик жерди баягы 2 сотиктен же 2,5 сотиктен болуп, бир 2 бөлүнүп, 2ден номер алып калган. 59/1, 59/2, 59/3 деген дагы чыгып атат да. Ошол себептен бул госрегистрден бизге эмне немелер келип атат, адрестер. Ошону тактоо максатында кайрадан өзгөрттүк да.
Кече ошол дроп менен дагы бөлүнүп кеткен үйлөрдү ар бирин тактап чыгып атабыз. Неге дегенде эртең 59-дун өзүн эле киргизип койсок, ошол 59-дагы гана шайлоочу барып калышы мүмкүн. А белки дроп 1, дроп 2 болуп бөлүнүп кеткен дагы үйлөр барбай калышы мүмкүн. Ошол кирбей калышы мүмкүн деген максатта ошол шайлоо участкалардын схемасын жаңыдан дагы түздүк да. Эмне себептен шашылыш түрдө шайлоо участоктарын чек ара схемасына өзгөртүүлөр киргизилип жаткандыгына тиешелүү кызмат өкүлдөрү жүйөлүү себеп келтирип бере алган жок. Мындан улам биздин чыгармачылык топ өз алдынча өзгөрүүгө дуушар болгон аймактагы шайлоочулар менен баарлаштык. Бирок бул жерде аймактык шайлоо комиссиясы берген документтин негизинде алып карасак, сиздер Мушкетова 18-де үйүңүздөр. Бул жер ошол чыгарылсын дегендердин арасында жүрөт да. Шайлоого жакында бир текшерип көрүшүңүз керек. Шайлоого жакын калганда 2-3 күн калганда текшерип дагы тактасаңыз болот да. Балким бул эми ишке ашабы, бирок бул жерде мына карап койсоңуз болот өзүңүз. Вывести из границы избирательного участка 55-52 чыгарылсын. Мына жерде Мушкетова мына 18 сиздер бар экенсиздер да. Шайлоого чейин бирок тактап алсаңыз болот да. Балким жылып кетесизби? Эгер жылып кеткен болсочу. Эгер жылып кеткен болсо сизге ошол бул жака келип шайлаган ыңгайлуу болчу да, Өзүнүн участкада шайлогон неме да, шайлаган ыңгайлуу да бизге. Негизи ушул айтылбай эле жылдырып кетсе сиздерде бир мындай кандай пикириңиз? Барбайм шайлоого. Издеп жүрөм. Сиздер эгерде бул участкадан чыгып калсаңыздар, башка жакка барып шайлайсыздарбы же ушул жерде сиздерге ыңгайлуу болчу? Мына жер ыңгайлуу да бизге. Ал башка жерге көчүрсө барбай эле коюшат да. Сиз өзү лично барасызбы башка жакка көчүп? Барбайм да. Мисалы үчүн барбайм да. Кайсы адрестер экен бул? Мына бул жерде азыр ушул 5-чи, 7-чи, 9, 10, 12, 14, 16, 16 ошол жака барып жүрген элеңиздер, Сиз да ошока барып шайлап жүргөнсүз да? Ооба. Демеген балким башка жака жылдырып койсо барбай каласызбы ошондо? Ооба, барбайбыз. Добушуңуз кандай кыласыз? Добушуңузду. Биз барбайбыз да, аяка барып ким шайлап келет? Азыр тим более эме болуп аткан болсо, карантин болуп аткан болсо, туурабы? Эч ким барбайт ал жакка. Например, эми башка жерге көчүрөдөн болсо бизге проблема да очи. Чем мынерге чыккандан көрө. Биз лучше мынерге чыгып Мана мен кожоеним экөөбүз поликлиник немеге чыгабыз, мектепке чыгабыз. Кайнам жана бир иктамыз поликлиникеге чыгабыз. Ашнака бөлүп койгонбуз, бөлүнгөнбүз. Ар эле ашнака. Мындай өзгөрүүлөр айрым партиялар өкүлдөрүн да чочутту. Алар бул чечимге макул эместигин билдирип, бул шайлоо учурунда башаламандыкты жаратып, айрым мыйзамдардын бузулуусуна алып келет дешет. Ошол себептүү партия өкүлдөрү өз укуктарын коргоо максатында мыйзамдуу кадамдарга барышаарын айтышууда. Бирок өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу 12 апрелге белгиленген шайлоо белгисиз мөөнөткө жылдырылды.